Ең эле биринчи мынадан баштайын. Ассаламу алейкум. Ака кандайсыз? Машалла, машалла. Көз тийбесин, ака. Көз тийбесин. Эми мен бир катар суроолорду берсем. Бул жылкыны каяктан алып келдиңиз? Жашы кандай? Сыны кандай? 5 жашар? Европадан келдиби? Канча болду алып келгениңизге? Охо. Не берип акутасыз эми бул чоң нерсени? Арпа жем. Жамбаштарын караңыздар. Томуктарын аркы өткө дегенде. Ат аябай бийик экен. Мындай сразу эле минесизби? Путту асып эле? Же мындай бийигирээк жерге коюп туруп анан кийин чыгасызбы? Ондай варианттар эм болот. Үйүргө коюп атасызбы, коюп айтасызбы? Бул үйүргө эле бир паламин болсо керек, ачык эле. Коюп койдуңуз. Аласыз ошодон. Ушул жерде элесизби, жаңы нокаттасызбы? Не менен алып келдиңиз эми буну Европадан? Беш алып кеткен туғандар. Аябай бийик алып кеткен. Келиң ака, бери келиң. Келе бериң бери, сизди тартайын. Күнүнө канча жем жейт бунуңуз? 4 кило арпа. Атын койдуңузбу мындай кайберен аттарын? Кое элексизби? Машалла. Ака, ишиңизге рубаш. Алла ден соолук берсин. Мына ушундай жылкынын үстүндө жүрө бериңиздер. Бул жылкы Европадан келген жылкы сатылбайт туугандар. Буну жөн гана мен атайын суранып сиздерге тартып чагылдырып көрсөтүп жатам. Канча долларга? Сиз минип тургандыбы? $50,000 берген эмес. $50,000 берген эмесмин дейт. Негизи эле сатылбайт экен. Буну сурабайсыздар. Ой туугандар, ассаламу алейкум, кандайсыздар, амансыздарбы? Биз берекелүү ноокаттабыз. Бүгүнкү күн ушул жерде болот, ноокатта болот. Жолдон токтодук, атайын агаларымдын жылкыларын көрүп токтобостон өтүп кете албадым. Ноокаттын жылкыларын сиздерге чагылдырып көрсөтүп берели. Негизи эле жакшы билесиздер, ноокатта мыкты күлүктөр бар экендигинчи. Көрүп турасыздарбы? Атайын суутканы чыгышкан окшойт. Азыр баарын бир катар кепке тартайын. Эң эле биринчи мынадан баштайын. Ассаламу алейкум. Ака кандайсыз? Машалла, машалла. Көз тийбесин, ака. Көз тийбесин. Эми мен бир катар суроолорду берсем. Жашы кандай? Сыны кандай? 5 жашар? Европадан келдиби? Канча болду алып келгениңизге? Охо. Улакка салып атасызбы? Машалла. Жылкыны караңыздар, турушун карасаңыздар. Бою канча болуп калды бунун? 180 бі? Bunun atası dele, bir tüpkü tegi dele zor bolsa gerek aka. Kanday dediniz? Ne berip akutası mı bu çoğun nerseni? Arpa jem. Жамбаштарын караңыздар. Томуктарын аркы өткө дегенде. Ат аябай бийик экен. Мындай сразу эле минесизби? Путту асып эле? Же мындай бийигирээк жерге коюп туруп анан кийин чыгасызбы? Ондай варианттар эм болот. Үйүргө коюп атасызбы, коюп айтасызбы? Үйүргө эле бир паламин болсо керек, ачык эле. Коюп койдуңуз. Аласыз ошодон. Мындай үйүргө кириши кандай болуп атат, галага ака? Зор болуп атабы? Машалла. Атка көз тийбесин. Сизге көптөгөн сорундарды алып келсин. Аты чыккан жылкы болсун деп турушун карасаңыздар. Ана чекелерине не арматура коюп койгонсуз? Башы каттыгыраак. Машалла. Жылкыны карасаңыздар. Турушун карасаңыздар. Атка сөз жок экен. Ушул жерде элесизби, жаңы нокаттасызбы? Не менен алып келдиңиз эми буну Европадан? Буну алып келишкен биз ой. 5 алып кеткен туугандар. Аябай бийик ат экен. Келиң ака, бери келиң. Келе бериң бери, сизди тартайын. Күнүнө канча жем жейт бунуңуз? Кайсы? 4 кило арпа. 4 кило арпа. Атын койдуңузбу мындай кайберен аттарын? Кое элексизби? Машалла. Ака, ишиңизге рубаш. Алла ден соолук берсин. Мына ушундай жылкынын үстүндө жүрө бериңиздер. Бул жылкы Европадан келген жылкы сатылбайт туугандар. Буну жөн гана мен атайын суранып сиздерге тартып чагылдырып көрсөтүп жатам. Канча долларга? Сиз минип тургандыбы? $50,000 берген эмес. $50,000 берген эмесмин дейт. Негизи эле сатылбайт экен. Буну сурабайсыздар. Буга жанаша дагы бир жылкы турат. Мына ушуну сурайын. Укам кандайсың? Тынчсыңбы? Бул жылкы жашы кандай, бою кандай? Ке сурайын. Яшы
Yazga 4 yaş. Жазга 4 жаш. Ошондо бышты болуп калабы? Машалла. Бою кандай болуп калды? Boyu 65. 65. Айландырып берем. Мен видеого тарта берейин өзүм. Жүрүштөрү, аркы беркилери, ден соолугу зорбу? Улакка кире элекпи? Кирип атабы? Машалла. Баякы бет чаба элекпи? Жемди кандай жеп атат эми? Күндө кандай кылып багып атасыз? 2,5 kilo atpayı. 2,5 кило. Жаңы оокаттайлансызбы? Бышты экен туугандар. Бой примерно канча чыгып калат? Примерно 65 дегерай. 1,65тин плюс минусу деңиз. Охо. Бул жамбаштар деле жакшы экен туугандар. Жүрүшү деле жакшы экен. Көрүп атасыздар. Аралашма эмеспи каны? Каны аралашма эмеспи? Bilmeyim. Чото туяктарынан билинип турат да. Баягы Польша же башкага мындай митизге окшопчу. Каяктан алдыңыз эле же өзүңүздө көптөн бери? Rusya'dan geliyor. Россиядан келгенби? Болду мынакей. Россиядан келип тур туугандар. Бышты экен. 1,65 плюс ары бери дейт. 2 килограммдан жем жеп, улакка уже кирип атат экен. Жылкыны көрүп атасыздар. Муну канча деп атасыз эми? 500 миң сом. Кем болот да? Сүйлөсөк болот. Келечеги бар жылкы туугандар жаңы ноокатта сатылат. Чалып байланышсаңыздар болот. Номерди айтып коесузбу? 0507 1086 35 номерине чаласыздар. Мына бул быштыга түшөсүздөр туугандар. Сатылат. Басын уктуңуздар. Кеми бар да? Сүйлөсөк болот. Жакшы. Содаңызды берсин. Жылкы сонун экен. Жамбаштар аркы берки. Тетиги жака барайынчы. Негизи эле ноокатта жылкылар билесиздер. Мыкты жылкылар бар, күлүк жылкылар бар. Атайындай сууткан чыгасыздар ба? Мына жылкыларды карасаңыздар. Бул жылкылар туугандар сатылбайт. Бул агаларым атайын суутуп, минип чыгышат экен. Биз ошону тартып атабыз. Кандайсыздар? Тынчтарбы? Сиздики канча жаш болуп калды? Ооба. 3 жаша. Ошондо бышты болуп калабы? Кунанбы? Мынаңыз кунанбы? Чоңуну жылкыдай го мунуңуз. Россиядан эми келди да. Россиядан келген мунуңуз дагы. Машалла. Канча жем берип атасыз эми сиз? Жем 3 kilo жем. 3 кило. Улакка салып атасызбы? Жок, алы салган. Эми минги болду, каяка салат. Суу тутасыз атайын даярдап, үйрөтүп. Өргөтүп атабыз. Караңыздар, туяктарын караңыздар, жамбаштардын көкүрөктөрүнү. Жылкынын сыны зор экен, негизин алып карагандачы. Жылкыларда. Көк жылкыбы? Кандайсыз? Бери карай бериңиз. Бир хит боласыз да. Жылкынын жашы кандай болду, шеф? 3 жашар. Улакка айдап атат. Өрт го дейм бунуңуз, ордунда турбайт го. Сорундары барбы? Сорундары бар. Жылкыны караңыздар. Бул ноокаттыктар негизи эле жылкыларды каерден табасыздар дейм да, мындай мыкты жылкылардычы. Көп жерден таппайбыз. Анан YouTube'га кирсең деле ноокаттын мыкты жылкылары деп чыгат да. Обязательно. Россиядан келет бар. Бул сатылбайбы таксыр? Жок. Только чабылат улакка. Машалла. Жемди берип атасыз. Канча жем бересиз? Акыл берип атам. Сиздики уже суутулуп даяр экен, а? Бунуңуз деле баякындай окшойт. Митиз окшойт, аралашмаган. Же өзүнүн кара байырбы? Россиядан келет. Бул да Россиябы? Россия экен. Муну акам сүрөткө тартып алайын. Киличкасы тумар. Тумар? Же туманбы? Тумар. Киличкасы тумар экен туугандар. Улагы бар экен. Турушун көрүп атасыздар. Жылкыга сөз жок экен. Машалла. Бул агаларым жылкы минип турса минген келип кетет экен мындай тургандачы. Өрт жылкылар туугандар. Бир сыйра характеристикасын сурап, билип берип атабыз. Канча айда, канча жылда ушундай деңгээлге жетип калат сиз? Сынчы катары айтыңызчы. Бир жылда ушундай деңгээлге жетти. Машалла. Мындай эми бар да, колунда бар инсандарчы жылкыны алып келип берсе, пулуну берсе, таптап бере бересиздерби? Ошондой варианттар бар да. Угатасыздарбы? Эгерде сиздерде жылкы болсо, мыкты жылкы болсо, алып келсеңиздер, таптап, жемин алып бересиздер, караган услугасын бересиздер. Мындай деңгээлге жеткирип берет экен да. Турушун карасаңыздар. Бул озу жумшак элеби бул тумардын? Кой берсе эле учат го дейм бул, а? Машалла. Машалла. Жакшы, сону. Ишиңиздерге рубаж, ака. Мынанын жанынан кетиши кыйын болуп атат да.
Көріп отырсыздарбы, Европанын кайман аты деле жок экен. 1.85 дедиңизби? 1.80 экен. Туугандар, ноокатта ушундай. Майла кырар, мен секин жылы берейин. Тартабыз эми, секин качып жүрө берсе эле. Мына караат. Кандайсыз? Жашы кандай болду жашы? 3 жашар. Улам сатылабы? 3 жашар экен туугандар. Бою деле бийик го дейм бунун, а? Берүүнү жакшылап күзөтүңүздөр туугандар. Арасында сатыкка коюлган жылкылар дагы чыгып атат. Сиздер көрүп турган мына кара кашка деле сатыкка коюлат экен. Кайман аты барбы жокпу досум? Шолпон. Шолпок. О, таң көрү. Бул бою канча болду эми досум? 67 бой. Бой 1.67 экен. Жакшы экен, көкүрөктөрү, баштары турушу зор экен негизичи. Улагына гаранты бересиз. Бир өргөтүлүп, lekin kokmay boryapti, дух барат. Машалла, аттын турушу деле өзү бир башкача экен. Муну канча деп атасыздар эми? Канча деп атасыздар? Сатадыган башка. Сатадыган башка. Атты алып койдук туугандар. Номерди айтып коесузбу, шеф? 0502 12 59 30 номерине чалсаңыздар, мына кара кашкага чалат экенсиздер. Тайсынбы? Кайман аты. Кайман аты Тайсын экен. Сата турган адам башка туугандар. Ошол номерге чаласыздар. Буга чейин дагы бир бышты 3 жашар дейт. Сиздики кандай болду? Карабайыр өзүбүздүкү. Канча жашар болду эми мунуңуз? 5 жашар. 5 жашар. Машалла. Үйүрдө. Мончоктору тагып коюпту, таксырчы. Жемди кандай берип атасыз? Жакшы элеби? 4 кило бериапсыз. 4 кило. Улага кандай болду? Улак эми өргөнүп. Эми таптап атасыздар. Ден соолугу мыкты экени көрүнүп турат. Өзүбүздүн кара байыр туугандар. Буну эми өзүңүз карап багып атасыздар. Бул деле сатылбайт. Сатылабы? Сатылабы? Канча деп атасыз, айтың. 300 миң деп. 300 миң деп. Бою канча болуп калат? Бою канча болуп калат? 1.58, 1.60 дейт. Сиздерге албетте болжомолун айтып атабыз. Таза кандуу кара байыр экен, өзүнчө 300 миң сом кеми бар экен. Бир айлантып коюңуз. Жакшы экен. Жамбаштары, көкүрөктөрү деле зон экен. Үйүрдө жүргөн экен, эң негизичи. Номерди айтасызбы, шеф? Номерди айтып 05 19 80 19. Номерине чаласыздар туугандар. Мына кара байыр менен сүйлөшөсүздөр. Кемини сүйлөшөсүздөр, аркы беркисин сүйлөшөсүздөр, ноокатка келе бересиздер. Жаңы ноокатта болосуздарбы? Жаңы ноокаттан туугандар мыкты жылкыларды табасыздар. Ишиңиздерге ийгилик, акалар. Убактыңыздарды бөлгөнүңүздөр үчүн терең ыраазычылык. Тез кабар, эл кабар каналдарын көрүп туруңуздар. Сиздердин кызматыңыздардабыз.